لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың өмір баяны туралы сабақ қылсақ, урматтуу момын мұсылман бір туғандар, мынау ушул сабағыбызға аз ғана уақытыңызды ажыратсаңыз, көп уақытыңызды албайбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмір баянын оқу үйрену бұл шариат, бұл дин. Анткени ислам динибиз мына ушул киши себеп толук болду. Аллах Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Албетте Кур'ан-ы Каримди биз тафсирини Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн негизинде окуйбуз. Аллах Таала Таха сүресінің алғачқы аятында айтады: Estaizu billah, ma anzalna aleykel Qur'ana litashqa. О Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, біз саға Құран-ы Кәрімде бақытсыз болуың үшін түшіріп дейді. Айша енемізден Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың құлқ мінезі, адеп ақлағы туралы сұрашқанда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адеп ақлағы кәна хулуқухул Құр'ан, анын адеп ақлағы Құр'ан еле деп Айша радиаллаху анха Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйікті аялы адеп ақлағы құлқ мінезі Құр'ан еле деп жауап берген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың өмір баянын, мындайша айтқанда сирасын бірнеше себептерге көрі үйренеміз. Мұның бірнеше себептері, мақсаттары бар. Ошол мақсаттардың бірі Құран-ы Кәрімде тура түшінуіні қаласақ, анда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың сирасын, өмір баянын оқу үйренуіміз керек екен. Бұл бірінші себеп. Екінші бір себебі, бұл жашоуда әрбір инсан бақтылы болуыны қалайды. Әрбір инсан тұтқан жолын тура деп есептейді. Теги дағы менің тұтқан жолым тура дейді, бұл дағы, баланчы дағы дегендей, өз тұтқан жолдарын, қарманған жолдарын тура деп есептейді. Ибн Қайым рахимахулла айтады: «Күллу тариқин иләл джанна масдуда». Бейішке алып бара тұрған жолдардың барысы тосылған, бір ғана Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолы тосылған емес дейді. Мұндайша айтқанда, бейішке кіру Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жол арқылы ғана болады екен. Ошондуктан әрбір бақтылы болуыны қалаған инсан, бұл дүйнөдө жана ақыретте бақтылы болуыны қалаған инсан, мен тура жолдомун деген инсан, анда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн ерчисин. Мына ушул аркылуу гана, сүннөт аркылуу гана инсан бактылуу болот. Кур'ан-ы Каримди туура түшүнөт. Жана бактылуулукка бейишке Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жол Кур'ан сүннөт аркылуу гана жетет. Башка жол жок. Инсан миң бактылуулукту доо кылбасын, эгер ал ошол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда болбой турган болсо, ал инсан бактысыз болот. Ошондуктан бейишке кирүүнү каалаган инсан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кармасын. Бул үчүн биз сүннөттү бекем карманыбыз үчүн, сүннөттү жакшы үйрөнүүбүз үчүн, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басып өткөн жолду окуй үйрөнүү үчүн биз анда сира илимин, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолун, өмір таржымалын, өмір баянын оқу үйренуіміз керек. Кішіне болса дағы күн сайын ушул нерсеге
уақыт ажыратуыбыз керек. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын, өмір баянын оқу үйрену, қысқаша айтқанда, дүйнө жана ақыретте бактылуу болуыбызга себеп болот экен. Дагы бир себептердин бири бул сира илимин окуу үйрөнүүдөн максат биз таухид эмне, ширк эмне, бидат эмне жана сүннөт эмне, ширк менен таухиддин ортосундагы айырма, сүннөт менен бидаттын ортосундагы айырма, мына ушул нерселерди түшүнүп жетебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде 13 жыл таухидке чакырды, кийин Маккадан Мадина хижрат кылды. Мына ушул сыяктуу маалыматтарга ээ болобуз. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуу үйрөнүү бул динибиз шарияты. Дин бул шарият. Ошондуктан бул нерсеге биз жалкоолук кылбообуз керек. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу үйрөнгөн инсан үчүн 5 жолу жеңилдетилет. Жана эле айттык, 5ке жетүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу аркылуу гана болот экен. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Айт, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгер Аллахты сүйүүчү болсоңор, анда мени ээрчигиле, Аллах Таала силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет дейт. Жана башка бир аятта: "Ва ма атакумур расулу фахузух ва ма нахакум анху фантаху." Аллахтын элчиси силерди эмнеге буйрган болсо ошол нерсени кылгыла, эмнеге буйрган болсо ошол нерсени алгыла, эмнеден кайтарган болсо ошол нерседен кайткыла дейт. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жана үй бүлөсүн биз жакшы көрүүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана ал кишинин үй бүлөсүн жакшы көрүүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейх мин валидихи ва валадихи ван нас ажмаин." Силердин бирөөңөрдүн ыйманы толук болбойт, ал мени атасынан дагы, баласынан дагы, үй бүлөсүнөн дагы жана жалпы адамдардан дагы артык көрүп, жакшы көрмөйүнчө дейт. Инсан жакшы көргөн нерсесин окуу үйрөнөт, ага убакыт ажыратат. Биз эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрөбүзбү? Анда жакшы көрүүбүздү далилдеш үчүн анда биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, өмүр таржымалын окуу үйрөнүүбүз керек. Мына ошондуктан бул нерсеге кайдыгер көз карашы менен карабайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү бизди хавузунун боюнда күтүп алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен хавуздун ошол боюнда жегинде жолугуу үчүн биз ал кишинин сүннөтүн бекем кармап амал кылып өткөн болуубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде сахабалары менен турган кезде менин бурадарларымды бир көрсөм деди. Мындайча айтканда, бурадарларымды көрсөм эле деди. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, биз сиздин бурадарларыңызбыз го, биз сизге бурадарбыз го" деп айтышты эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Менин бурадарларым али бери келген жок" деп айтты. Ошондо сахабалар: "Аларды кантип тааныйсыз, кантип билип аласыз, кантип ажыратып аласыз?" деп сурашканда: "Кыямат күнү хавузумдун боюнда мен аларды күтүп аламын. Алар ошол дараттагы мүчөлөрүнөн нур келип турат. Мына ушундан таанып аламын" дейт. Мисал катары айтат, бир жылкылар боло турган болсо, аттар боло турган болсо, ошол аттардын арасындагы бир кашкалуу, туягы ак болгон, пешенеси кашка болгон ат жалпы аттардан айырбаланып тургандай, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтү дагы кыямат күнү даратта жуулуучу мүчөлөрүнөн, даратта ошол жуула турган жүзү, колу, мына ушул жерлеринен нур келип турат экен, нур чыгып турат экен. Мына ушул нерседен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүн ажыратып алат экен. Эртеңки күн, кыямат күнү хауздын жегинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолугууну кааласак, анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ылайык иш туталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн биз албетте мына ушул сира илиминен, өмүр баянынан окуп үйрөнөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисал үчүн душмандар менен кандай мамиле кылды,
үй бүлөсү менен кандай мамиледе болду, сахабаларын кандай тарбиялады, кандай жеп ичти, кандай турду, кандай кийинди, адамдар менен мамилеси, жалпы адамдар менен болгон мамилеси кандай болду. Бүт барысы мына ушул сира илиминде айтылып өтүлүнөт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге болгон сүйүү ар бир мусулмандын жүрөгүндө мына ушул нерсе орногон. Эми инсан бул нерсеге ошол сүйүүсүн, жакшы көрүүсүн далилдеш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп үйрөнүү керек. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу жазылган эң көп китептер дагы мына ушул исламда. Алымдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу өтө көп китеп жазышты. Китептер толтура. Мынчалык деңгээлде эч бир адамдын өмүр баяны мынчалык деңгээлде көп жазылган эмес. Муну капырлар дагы моюндайт. Эң көп өмүр баяны жазылган киши бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болот. Мына ушул нерсени жакшы билип алсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын, өмүр баянын окуп үйрөнгөн киши аят хадистерди туура түшүнөт, өз ордуна кое билет, ар бир аяттын түшкөн ордун жакшы билет. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын, өмүр баянын окуп үйрөнсөк, көптөгөн жакшылыктарга жетет экенбиз. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу кабырга киргенде суралабыз. Мына хадисте келет, сахих хадис. Инсан кабырына коюлгандан кийин эки периште келип, "Ман раббук" деп биринчи Раббиси тууралуу, инсандын Раббиси тууралуу сурайт экен. Аллах Таала тууралуу, анын таухиди тууралуу сурайт экен. Экинчиси "Ма динук", сенин диниң кайсы? Диниң эмне деп мына ушул дини тууралуу инсан суралат экен. Үчүнчүсү "Ман набиюк", мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүбүзбү? Эртең кабырга кирген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралат экенбиз. Мына ошондуктан мына ушул суракка даярдык көрүү үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымалын, өмүр баянын окууга туура келет. Мындан башка кутулууга арга жок. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу жакшы билип алалы, балдарыбызга үйрөтүп коелу. Мына ушул тууралуу жакшы билип алсак, өзүбүз үчүн эле жакшы. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп үйрөнгөн киши жашоодо сабырдуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө үлгү тутат. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Чындыгында Аллахтын элчисинде силер үчүн сонун үлгүлөр бар. Биз үчүн үлгү мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ким кимди жакшы көрүп жашаган болсо, кыямат күнү ошону менен бирге болот. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бирге болууну жана кыяматта бирге болууну каалайбыз. Мына ушул нерсени Аллах Тааладан сурайбыз. Ал үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы таанып билүүбүз керек. Ал үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын күн сайын окуп үйрөнүүбүз керек. Аз-аздан болсо дагы 15 минут, 20 минут болсо дагы мына ушул нерсеге убакыт ажыратыңыз. Мына ошондо сиз аз-аз окуп отуруп көптөгөн маалыматтарга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу көптөгөн маалыматтарга жетишкен болуп эсептелесиз, көптөгөн ийгиликтерге жетесиз. Мына ушул кыскасы бул сира илимине киришүүбүз болду. Иншааллаху таала кийинки сабактарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан өтө маанилүү орундарды айтып өткөнгө, баяндап өткөнгө аракет кылабыз. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва ала алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханака Аллахумма бихамдик ва ашхаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.